Мен ушу жакшы кабар угуп атам. Аден Турузбеков деген менин студентим мынакей университетте Жусуп Баласаган атындагы университетти эң мыкты бүтүрдү. Айылдык советке коюп аткандыгы, депутаттыкка коюп аткандыгы бул абдан орундуу да. Анткени Адембай ошол Жусуп Баласаган атындагы университеттин биринчи курсуна келгенден баштап журналистика факультетине абдан жакшы окуду. Элдин алды болду. Анан абдан демилгелүү өзү. Анан идеяларга жакын да. Анан баардык идеяларды ал көтөрүп кетет, ишке ашырат. Ал мынабу окууну бүткөнгө чейин республикалык басма сөздө 9-10го жакын аңгемесин жарык көрдүрдү да. Бул өтө чоң, бул чоң ийгилик деп эсептейм да. Мен кээде айтып калчумун, мына Адембай мына турмушту алаканга салгандай көрөт экен дедим. Адамдардын өзгөчө элеттик адамдардын жан дүйнөсүн ушунчалык жакшы сүрөттөп, ушунчалык жакшы чалдырат экен деп. Анткени Аден ушу айылда өскөн жигит да. Аден биринчи курсунан тарта эле ушул биздин факультеттеги мыкты студенттердин катарына аралаша алды. Албетте билим алуу ине менен кудук казгандай дейт. Коомдук иштерге активдүү катышып, студенттик бир топторду башкарып, студенттерди жетектеп, ар кандай бир коомдук саясий университеттин, факультеттин ушул спорттук маданий иш-чараларын алдыга түртүп, ошолордун катышуучусу, уюштуруучусу катары студенттердин арасынан айырмаланып келди да. Турузбеков Аден менен сыймыктанабыз. Жана Адендин ушул айылдык кеңешке, айылдык кеңештин депутаттыгына талапкерлигин коюп жаткандыгын кубаттайбыз, колдойбуз. Анткени баардык ааламга жол айылдан башталат демекчи. Мына ушул айылдык кеңешке талапкер болуу менен келечекте Аден кыргыз коомчулугунун турмушун оңдой турган мыкты эл өкүлдөрүнүн, мыкты эл депутаттарынын кадаттарын толуктайт деген чоң ишенимиз бар. Аден дагы ушу биздин факультетибизге көптөгөн салымдарды кошуп жүрөт. Анын бири ушу Адендин демилгеси менен биринчи жолу журналистика факультетинин тарыхында бул декандын кубогун уюштурдук. Ошол кубокту уюштурда Адендин көп эмгеги бар. Биздин ушул салтка айланып калды. Эркек балдарыбыз башы биригип футбол ойнойбуз. Андан тышкары ошол эле балдар студенттик күндөрүн эң бир кызыктуу, демилгелүү идеяларды көтөрүп, чогулуп, салтанаттуу майрамдарда чай ичишет. Ошол менен Адендин демилгеси менен биздин факультеттин балдары биринчи курстагы балдар менен төртүнчү курстагы балдар таанышып, бирин-бирин жакшы таанышып калышты. Бирин-бирин сый урмат менен карашат. Аден демилгелүү, жана ушундай аракетчил, идеясы көп жигит. Мындай жаштар биздин ар бир жерде керек. Жана булардын энергиясы элге жумшалыш керек.